Урматтуу мынакей биздин авторлар, биздин аксакал адамдарыбыз уже авторлар желекти чыгарганда ушуну ойлонгон эмес белеңер деген менин биринчи суроом сиздерге. Желектин биринчи варианты ушундай болчу, түз болчу. Менин атым Жусуп Матаев. Туу желектин авторлорунун бири. Биринчи биз ошону азыр кайра эле биринчи эмесине кайрылып келдик да, себеби биринчисинде ошондой түзөлүп бүт баары нурлардын баары түз болчу. Анан ошондо 350 депутат отуруп, ошо комиссиялар түзүлүп отуруп анан ирейип болгон. Калган ушундай эле ошол долбоорго кайрылып келдик кайра эле. Эмне мешайт болду эле ошол убакта ушуну ошондой кылып чыгарыш үчүн? Мында Кавказда согуш болуп аткан. Анан ошондо айтып калышы биздин кыргыздардын мүнөзү жумшагыраак, кичине түз кылып анчанча ирейитпесиңер деп ошол эле себеп болгон. Акыркы 10 жылда кайсы мамлекет ушу жер жүзүндө өзүнүн туусун өзгөрттү эле? Мен азыр мына Япондордун желегин карап чыктым, ал бир нече жолу өзгөрүптүр, 99-жылы акыркы жолу оңдошуптур. Ишемесе интернетте карап көрсөңүздөр, Япондордун эң жакшы желеги башында кандай болгон, азыр кандай болуп турат, көрөсүздөр. Кечээ комитетте айтып калдыңыздар бириңиздер, ушул баягы күндүн нуру, ушул азыркы жаңы сиздер предлагать этип аткан формадагыдай түз чыгат, же момундай кыйшык чыгат деген физикалык закондо кимдин далили бар деп жооп берип калдыңыздар. Ошол далил боюнча сиздердин далилиңиздер барбы ушундай? Тикенек формада от күйгөндө, тикенек формада момундай бир тик чыгат деген, оттун жалыны деген барбы? От менен күндүн айырмасы бар да. Ошо эми сиздер далил деп атпайсыңарбы көчө? Эмне далилиңиз барбы деп биздин бир депутатка жооп берип атасыздар. Ошол барбы далил? Эми бул мамлекеттик символ, ол мамлекеттик символдорду бекитип атканда бир физикалык же да кандайдыр бир не дейт, керектүү нерсени керектелбейт. Бул символ, биз как биз восприятие, өзүңүз аны билесиз да. Анан мамлекеттик тууну бекитиш үчүн же оңдоп түзөө үчүн сөзсүз түрдө физикалык кандайдыр бир оту мындай күйөт, жалыны мындай күйөт деген физикалык бир бекитүүлөр керек эмес бул жерге. Рахмат, просто мен көчөкү комитетте бул авторлар ошол далилиң барбы деп биздин коллегага айткан үчүн мен ошол суроону кайра өздөрүнө берип атам. Значит, бул далили жок эле, себеби жок эле, күндүн нурун тик кылалы деген эле сунуш экен, мен ошондой кабыл алып атам да. Мен кичине кошумчалап койсом болобу? Авторлор айткан эмеспиз кече күнү. Авторлор айткан, мына авам сиз айтсаңыз керек. Мен автор эмесмин. Мен жөн эле жумушчу группанын членимин да. Анда эмненин негизинде айттыңыз ошону? Мен айтканым бул болду да, сиздер айтып атасыз, же түз кетет, же болбосо кыйшык кетет деп. Анан мен кайра контр вопрос бердим. Анда кыйшык кеткен закон барбы силерде? Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы күндүн нуру түз келет деген сөздүн баары тең азыр практикада кеңири колдонулуп атат. Мисалы үчүн электроэнергиясын алганда, ошол күндүн нурунун ар бир эмесине чейин түз келгенине чейин это далил, эмне үчүн далил эмес? Эми бул сиз андай далили жок же бир баягы жумушчу топтун эле мүчөсүмүн деп мынтип сунуштай бергениңиз, анда мен бул комиссия курамына кириштин деле кажети жок деп эсептейм. Экинчи суроом, үчүнчү суроом. Күндүн, то есть түндүктө чамгарактын төртөө болушу. Кайсы кылымда ушундай чамгаракта түндүктө төртөө болгон деп далилдеп бере аласыздар? Ар дайым биздики үчөө болот. Бакан менен көтөргөндө түндүктү үчөөнүн ортосунан сайганда ошол түндүк түз туруп берет ууктарды сайыш үчүн. Качан бизде төртөө болчу эле, төртөө болгондо ошол өзүңөр айткандай кайсы бир геометрический жанагы мыйзамдарын далилдеп берсеңиздер, кайсакты көздөй кыйшаят далилдеп бере аласыздарбы? Далилдеп бере албайсыздар. Ошонун себебин айтып коюңуздарчы, эмне себептен төртөө болуп атат? Мен жооп берейин. Жок, мен эме. Жок, мен авторлордун. Бул авторлар башынан чыгарган адам катары, мен ошон үчүн бу кишилерге берип атам, себеби сиздерге көп сунушту бу кишилер берип атат да. Эми булар баягы башында 90-жылдарда. Уруксат берсеңиз кошумча кылып коебуз андан кийин. Жок, ушуга жооп берип койсунчу суранчы. Туура. Ушул биздин акыркы 10 жылга чейин түндүктүн үчөө болуп келген. Жанагы түндүк көтөргөндө бака менен көтөрүп алып, анан түндүк көтөрүп, элдин баары келип, туугандары келип, ууктарды сайган. Боз үйдүн немелерин сайган. Анан бүгүн жакындан бери түндүк төртөө болуп атат. Бул түндүктүн төртөө болушу, мен ойлойм да, бул илгертеден бери боз үйүбүз кыргызга кызмат кылып келген эң негизги атрибуттардын бири да. Түндүктүн төртөө болгон себеби ошол боз үйдө 4 жагы бар. Түндүк жагы бар, түштүк жагы бар, чыгыш жагы бар, батыш жагы бар. Анан түндүктүн өзү боз үйдө ошол кандай десем, окошко катары дагы кызмат кылып келгенде. Анан боз үйдүн ичинде отурган адамдар
айткан, ай, бұл түндіктің эме күн тийип атат, сол жагын же болбосо батыш жагын тартып коюга болот. Эмеге түшсүн, нуру түшсүн күндүн деп. Же болбосо чыгыш жагын, батыш жагын деп. Ошол себептен эле калган болуш керек деп мен ойлойм да. Бүгүнкү күндө мына мен кечөөдө айттым ушуну. Тоң районунда бир чоң айыл бар, Кызылтуу деген айыл. Ушул Кыргызстан боюнча боз үйлөрдү ошол жерден жазалат. Анан алардан барып мен да сурап көргөм да, тааныштар бар эле да. Эмне үчүн ушул 4 деген эмени ошолор ушундай кылып түшүндүрүп берди да. Биз ошолорду карап, оңго, солго тиги өйдө ылдый деген 4 нерсени биз камтыйт элек дегендей маанини айтты да. Эч кандай туура жооп деп эсептебейм мен бул жоопту. Себеби деген эч качан боз үйдө 4 болгон эмес. Сиз сакалдуу башыңыз менен буну менден жакшы түшүнөсүз. Боз үй тигип жүргөн адамдар болсо эч качан 4 менен тиккен эмес. Ошон үчүн бул жооптор эч кандай далили жок деп эсептейм.